Assalamu alaikum ustaz. Menin maselem kүйөөм экөөбүз ажырашканбыз. Закон менен алимент төлөйт. Бирок талак берген эмес. Мен да сураган эмесмин. Мени намазга, орозого дегеле шариаттын эч нерсесине үйрөткөн жок. Өзүндө намазы да, орозосу да, даараты да, гусулу да жок дейт Аллах. Мен талак бермейинче сенин башың бош эмес. Мен сага бербейм дейт. Sizden surayın degenim, bizdin masele kanday bolot. Men seni menen жашай берем дейт. Menin ayabay көңүлүм kaldı. 23 yıl ümit üzbey dua kılıp şıdadım. Ajrашканыбызга 7 ay boldu. Allah razı olsun. 23 yıl жашасаңар, кандай силердин ортоңордо ушундай мамиле болуп калды. Demek din жок. Namaz okubasa, orozası жок болсо, gusulu жок болсо, demek үй бүлөдө намаз болбосо, орозо болбосо, ушундай үй бүлөнүн бузулуусу болот. Гусулу да, даараты да жок болсо. Эми эгерде сиз ажырашкан болсоңуз, нике күбөлүңүз барбы? Нике күбөлүңүз боло турган болсо, нике күбөлү кыркыла турган болсо, азыр фатва берилип атат, ошол бир байын талак түшөт. Эгерде нике күбөлүңүз жок болсо, жөн эле жарандык никеде жашаган болсоңуз, эми 23 жашаган болсоңуз, нике күбөлүңүз болушу керек. Жарандык никеде жашаган болсоңуз, анда маселе оор болот. Качан эркек талак бермейинче сиз бошоп башка бирөөгө турмушка чыга албайсыз. Жада калса кайсыл жакка барсаңыз күнөөкөр болобуз. Күйөөңүздөн уруксат алып чыгышыңыз керек эшикке. Өзүңүз кийим аласыз, башка бардыгына ошо сиз да күнөөкөр болосуз, күйөөңүз да күнөөкөр болот. Эми ал дараты да, гусулу жок күйөөңүз, ал күнөөнү сезеп ал. Азыр мен ушул бир сунуш неме кылып атам алымдар кеңешине. Алымдар кеңеши биздин мамлекеттик органдар менен кеңешип бир чара көрүлүш керек. Азыр ушундайлар мен көп суроого жооп берип ушундай абал көп болуп атат. Аялдар ажырашат дагы өзү үйлөнүп алып, күйөөсү аялына талак бербейт. Талак бербесе тиги башка бирөөгө турмушка чыга албайт. Аны эч ким мажбурлай албайт. Бизде ислам мамлекети болбогондон кийин, шарият өкүм жүрбөгөндөн кийин. Шарият болсо казылар алып келип аны кармап же талагын бердирип, же болбосо кайра нормальный жашаганга буйрук берет эле. Эгер андай болбойт, азыр мамлекет тарабынан сенин нике күбөлүң жок болсо болду дейсиз. Биз мамлекет эч кандай чара көрө албайт дейт. Анда эмне кылыш керек? Биздин мусулмандардын идарасы, муфтият бир чара көрөлү десе, алардын да акысы жок, себеби жаран эч кандай аны камаганга, сот кылганга акысы жок. Демек ушул жерде ушундай абалдарда мусулмандардын күчү колдоно турган болуп, улуттуу укук коргоо органдары менен бир орток пикирге келиш керек. Никелик жараны жокпу? Анда укукту муфтиятка бериш керек. Алар талагын түшүртүп, шариаттын өкүмдөрү менен анын талагын түшүртүп карап бериш керек. Андай болбогон нике күбөлүгү болсо, анда ажырашууда ошол нике күбөлүгүнө таянса болот. Азыр сиздин ишиңиз оор. Азыр мусулмандар мындай кылып сиздин маселеңизди чечип бере албайт. Себеби нике күбөлүгүңүз жок болсо. Анан эң жакшысы күйөөңүздү алдашыңыз керек. Мен болуптур макул деп, экөөңүз нике күбөлүгүңүз жок болсо, бар нике күбөлүккө туруш керек. Болуптур, сен менен жашайын, болуптур, эми ушу 23 жыл жашаптырбыз. Эми болуптур, жүрөм, нике күбөлүгүнө тура. Барып туруп эртең сотко барыш керек болду. Андан башка жол жок. Анан дагы бир жол бар, аны эркектерге үйрөтпөш керек. Айтпай эле коеюн мен. Анда эркектер мына аялдардан айбандан төмөн көрүп кеткен кээ бир эркектер ушуну дагынан кийин курал кылышы мүмкүн. Шариятта дагы бир жолу бар талак алуунун. Аны айтпайм. Аны айтсаң эркектер курал кылат.